Көптөн күткөн күнүбүз кыялдар орундалат демекчи Супер ТВга барып ушундай сонун интервью берип келдик. Бул буюрса экинчи чыгарылыш. Биринчи чыгарылышты баарыңыздар билгендей Таласка келип Адилет байкелердин жашоо шартын тартып чыгарып кеткен. Үчүнчү чыгарылышты Адилет байкелердин тамы толук түрдө бүткөндө Таласка барып тартып кетишет. Буюрса ошондо чыгат, ал күнгө дагы аз калды. Бул жерде бизде аябай сонун сезимдер болду. Эстеликке сүрөткө түшүп, андан ары ишибизди уланттык. Алган гүлдөрүбүз менен дагы сүрөткө түшүп койгонбуз. Андан кийин шаар кыдырып, боулингке бардык. Баарыбыз эле биринчи, экинчи жолу ойноп жаткандар экенбиз. Ага карабастан баат эле өздөштүрүп, аябай кызыктуу оюн болуп кетти. 1 саат канча өткөнүн билбей калдык. Бул жерден эң эле көп очкону Адилет байке алды окшойт. Таласта бет маңдай жашаган кошунабыздагы келинчеги менен келип калышты. Ошо менен чогуу сонун убакыт өткөздүк. Анан албетте эстеликке сүрөткө түшүп койдук. Бишкектеги акыркы күнүбүз таң атпай эле автобус менен Дордойго чыктык. Эл болсо ушунчалык көп. Ушул күнү тынбай жамгыр жаады. Биз болсо жука чыгып олуптурбуз. Пат-паттан жылуу кийимдерди алдык. Өздөрүнө жана 2 балдарына баардык кийимдерди өздөрү тандашты. А мен сиздерге отчет берем деп чогуу жүрдүм жана баардык процессти тартып жаттым. Кийимдерине деп атайын 20 000 сомдой акча чогулган, ошол акчага алынды. Урматтуу көргүзөлүм, сиздер салган кишине отурган акчаңыздарга мынтип кийиндик, сиздерге Аллах разы болсун. Рахмат. Сонун кийимдерди алып, бул жакта дагы бар. Аны үйгө барганда до после кылып тартып чыгарабыз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Бир аз кийим алсак деле таң аткандан базар жабылганга чейин жүрдүк. 3 күндө баардыгына жетишип калайлы деп чуркап жүрүп, машинага отурарыбыз менен ушинтип уктап калыптырбыз. Билинбегени менен эле аябай чарчадык. 3 күн ушунчалык сонун жана бат өттү, кеткибиз келбей жатат деп айтып жаткан кездери ошентип кечинде Таласка чыктык. Келип эле гүлүмдү кызыма берип койсом, аябай сүйүнүп, 1 күн бою колунан түшүрбөй көтөрүп жүрдүм.